Мен бул видеону 2 жума мурда чыгарышым керек эле, убакыт болбой чыкпай калды. Ошол учурда бир биткоиндин баасы 69 000 долларга жакын эле. Бүгүн мына 49 500 доллар деп турат. 2 жуманын ичинде 20 000 долларга арзандап кетти биткоин. Биткоин бул эмне? Биткоин бул электрондук акча. Өтө жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп бере турган болсом, мисалы, эл сомго акча саласыңар. Ошол эл сомдо акча пайда болуп калды. Ал электрондук акча болуп калды да. Ошол электрондук акча менен силер телефонго төлөсөңөр болот, интернетке төлөсөңөр болот, светти, сууду төлөсөңөр болот. Бул эми өтө жөнөкөйлөштүрүп түшүндүргөндө да. Элек биткоинди деле ошентип доллар менен сатып алса болот. Силердин интернеттеги кошелегиңарда биткоин пайда болуп калат. Бирок азырынча биткоин менен биз эч нерсе сатып албайбыз. Биткоин менен барып телефонго же светке, сууга акча төлөй албайбыз, интернетке төлөй албайбыз. Бул башта чыкканда муну чыгарган киши Сатоши Накамото деген бир киши 2008-жылы бир макала жазган. Ал жерде биткоиндин идеясын, технологиясын түшүндүрүп берген. Биткоинди ал киши азыркы учурда акчаларды, финанс дүйнөсүнө контроль кылып турган бир ортомчулар бар. Банк бар, мамлекеттер бар. Мисалы, бир адамга акча котором десе, банк менен которот. Банк аны текшерет, кааласа которбой коет, комиссия алат, ушундай. А бул жерде биткоинди түздөн түз эле ошол ортомчулар болбой эле бири-бирине жөнөтсүн деген идея менен чыккан да. Анан кээ бир адамдар келечекте акча ушундай болушу мүмкүн, келечекте могул азыркы эмелер кагаз акчалар жок болот, бул доллар жок болот да, ушундай электрондук акчаларга толугу менен өтүп кетебиз деген идеяны өтө жактырган. Көпчүлүк адамдар эгер келечекте ушундай болуп кете турган болсо, биткоиндин баасы өтө көтөрүлүп кетет да. Мен байып кетем деп анан биткоин сатып алып койгондор болгон. Ошол учурда 2008-де бул киши ошол макаланы жазат, 2009-дан баштап биткоин сатылып баштайт. Биткоинди кантип алса болот? Биткоинди жөн эле банктан алган карточкаңар менен сатып алсаңар болот, ортодо кичине комиссия төлөйсүңөр, белгилүү сайттардан сатып алсаңар болот. Же мындай компьютерларда болгон графикалык карта деген болот. Ал графикалык карта. Ушундай карталардын атайы ошол биткоин чыгаруу үчүн кымбат ушундай карталар чыккан. Бул арзан эле бир карта. Ошолордун ар бири 3000 доллардан нары турат. Ошолордон кээ бир адамдар 10, 50, 100, 1000 штук сатып алып, ошолорду иштетет. Булар 24 саат бою иштеп тура берет. Буларга белгилүү бир математикалык маселелер берилет, суроолор берилет. Ошолорду булар чечкен сайын биткоин чыгат. Бул ушинтип биткоин чыгаруу Кыргызстанда мыйзамсыз, себеби бул өтө көп ток жейт. Кыргызстанда азыр абалды билесиңер. Бул ошондой мисалы жүздөгөн карта иштеп турган бир ферма, ошолорду ферма деп коет. Мисалы бир канча айылдан дагы көп свет жеп коет да. Ошон үчүн Кыргызстанда азыр мынтип чыгаруу мыйзамсыз. Башка кээ бир өлкөлөрдө мыйзамдуу, ошол жерлерде өтө көп ушинтип биткоин чыгарган фермалар бар. Биткоин бул эң биринчи чыккан, эң белгилүү жана эң кымбат криптовалюта да. Анын сыртында дагы 5000ден ашуун кичинекей дагы криптовалюталар бар. Ошолордун биринчиси эфир. Ошолорду да карашыңар керек. Айрыкча ошо эфирге көңүл бурууңарды сунуштайт элем. Себеби эфирдин технологиясы күчтүү деп айтылат. Азыр мына мен өткөн видеолордун бирөөндө метавселенная деген темада видео кылдым. Интернеттин келечеги метавселенная болушу мүмкүн деп. Анан NFT деген бир тема чыкты. NFT деп азыр компьютерде сатылган сүрөттөрдү NFT кылып интернетте бири-бирине сатып акча жасап атышат. Ошол жерлерде баарында ушул эфир колдонулуп атат да. Ошон үчүн эфирдин бир базасы бар. Бул жерде бир мындай биткоинди контроль кылып турган бир мамлекет жок, бир күч жок. Бул толугу менен ошо колунда биткоин сатып алган миллиондогон адамдардын ишеними менен гана кармалып турат. Мен мурдаракта миф деген темада бир видео жазган. Мисалы, сот системасы, бийлик, акча, демократия деген нерселерге адамдар ишенсе, алардын баасы көтөрүлөт, алар иштейт. Ишенбей койсо, алар иштебей калат. Ошондой эле нерсе азыр биткоин жөнүндө. Биткоиндин келечекте мунун баасы көтөрүлүп кетиши мүмкүн, ошондо мен байып кетем деп кармап турган адамдар бар. Же өтө аз бир ушул идеяны өтө катуу колдогон адамдар бар. Учурунда Илон Маск мисалы мындан ары Тесланы биткоин менен сатып алсаңар болот деп койгон эле. Ошол кабардан кийин биткоиндин баасы абдан катуу көтөрүлүп баштады. Себеби биткоин чыныгы жашоодо дагы колдонулуп баштайт экен деп адамдар сүйүнүп, дагы биткоин сатып алып баштаган.
Бирок кийин изилдөөлөргө караганда именно ошол биткоин фермаларынын айынан абанын кирдөөсү дагы күчөп кетип аткандыгы жөнүндө изилдөө чыкты дагы. Илон Маск Тесланы мындан ары биткоин менен сатпайбыз деп койду. Анан кайрадан биткоин баасы түшүп баштады. 2009'dan 2017'ge чейин биткоин көп эле көзгө урунган эмес. 2017'de өтө катуу бир канча айдын ичинде эле $20.000 чыгып кетет. 20.000ге чыкканда анан өтө көп кабар болду дагы, адамдар экиге бөлүнүп калды. Бир бөлүгү ушу берилип кетти. Мындан ары эми биткоин дагы 50.000 болот, 100.000 болот, 200 болот, ошентип кете берет. Келечек ушу биткоинда мындай жөнөкөй кагаз биз колдонгон акчалардын келечеги жок, булар тарыхта калат деп көбүрөөк биткоин сатып алыш керек, криптовалюта сатып алыш керек дегендер болгон. Экинчи бөлүгү буга өтө мындай этият мамиле кылган. Бул бир пузыр, эртең жарылып акчаңар күйүп кетет деп мындан узак тургандар болгон. Экөөнүн тең айтканы толук ишке ашкан жок. Бул секирип дагы 50.000, 100.000 болуп кеткен жок, кайра түшүп кетти. 2017'de $3.000 түшүп кетти дагы. Бир канча жыл бою ошол бойдон кармалып турду. 2020'larda кайрадан көтөрүлүп баштады. Азыр акыркы айларда 69'га чейин чыгып бар. Же бул берги скептиктердин айткандай болуп пузыр болуп толугу менен жарылып жок болуп дагы кеткен жок. Ушу 3.000ге барып камалып калды. Ушул нерсе маанилүү да. Силер азыр алыш керекпи, албаш керекпи деп атсаңар, силерге эч ким айта албайт. Эртең биткоиндин баасы көтөрүлөт же түшөт деп эч ким айта албайт. Уоррен Баффет, Илон Маск ошогон бир ушундай миллиардерлер дагы сүйлөсө, силер ага толук ишенбешиңер керек. Алардын айтканын угуп алып эле чуркап барып биткоин сатып албашыңар керек. Алар дагы биле албайт. Үй алам же машина алам деп сактап жүргөн акчаңар бар болсо, ал акчаларды бул жака киргизүүңөрдү мен сунуштабайм. Ашыкча чекеде турган акчаңар бар болсо, бул акча күйсө деле макул, мен ошол рискке бармын деген бир аз суммада акчаңарды салсаңар болушу мүмкүн. Аны дагы өзүңөр чечкиле. Бул жерде ошондой чоң риск бар экендигин жакшы түшүнүшүңөр керек.